Өпкөнүн сезгениши пневмония оорусу менен ар жылы орточо эсеп менен планетанын ар бир 100-чү адамы ооруйт. Болжол менен алганда 15-20% тилекке каршы көз жумат экен. Анан да бул илдетке өзгөчө наристелер көп кабылат деп айтышат адистер. Эмне үчүн? Оорунун алдын алуу үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Жана ошондой эле пневмония жана коронавирус илдетинин айырмачылыгы, өзгөчөлүгү эмнеде? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? ЛТР телеканалында Ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Ардактуу көрүүчүлөр, эгерде тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Базаргүл Чожоева Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын пульмонолог дарыгер. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Эркин Сайпидинов Ош шаардык клиникалык ооруканасынын терапия бөлүмүнүн дарыгер терапевти. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач жалпы көрүүчүлөргө айтып берсеңиздер, ушул пневмония оорусу же болбосо өпкөнүн сезгениши бул кандай оору? Өпкөнүн сезгениши же болбосо сууга өтүшү деп пневмония оорусун эл арасында айтылып жүрөт. Бул абдан кооптуу оорулардын бири. Бүткүл дүйнөлүк организация ден соолукту уюштуруу боюнча азыр экиге бөлүнгөн. Оор пневмония, андан кийин жеңил пневмония экиге эле бөлүнгөнчү. Мурда классификациялык боюнча оор, орточо жана жеңил болуп бөлүнгөн. Бул өпкөнүн сезгени оорусу инфекциялык оору, албетте кандайдыр бир бактерия же вирус жугузгандан кийин, андан кийин балдар ооруп баштайт. Бул эми кооптуу оорулардын бири болгондуктан энелердин арасында өпкөнүн сезгенишинин кооптуу белгилерин дарыгерлер арасында ар дайыма түшүндүрмө иштерин жүргүзүп келебиз. Ошол кооптуу белгилерин айтып кетейин. Биринчи, баланын дене табы көтөрүлсө, ички көңдөйүнүн өйдөрөк жагы ичкериге кирип энтигип дем алса, бала онтосо, ооз мурдун айланасы көгөрсө, же болбосо башын кыймылдатып дем алса, бул өпкө сезгенишинин оор белгилерине кирет. Бул учурда энелер, ата энелер сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Жакшы, кийинки суроо Эркин мырза сизге болсун. Негизинен ушул адам баласы кандай учурда биз ушул илдетке кабылып калабыз деп айтат? Эмне себептен? Өпкөнүн сезгениши бул инфекционный оору деп коллега айтып кетти, бирок бардыгы эле оорубайт да. Ошо популяция дейт, ошо жерде жашаган кишилерди эмне эмгектенет, ошо жерде жашаган климаты кандай, ошол адамдардын организми кандай таасир этет, эмне менен нан табат кишилер, чаңда иштейби, башка болобу, ошол кайсы мезгилде ошого карап туруп бир адам ооруп калышы мүмкүн, бири оорубай калышы мүмкүн. Ошол сопротивляемость организма дейт. Ошол баягы өпкөнүн сууга өтүшүнө себеп болгон немелерге, факторлорго жолуккан мезгилде организмдин состояниясына карап туруп ооруп калышы болот. Бул албетте темеки тарткан кишилер, чаң чуңда иштеген кишилер, анан переохлаждение дейбиз, тердеп туруп баягы сууга киринген мезгилде, муздак суу ичкен мезгилде ушул ооруларына келип чыгышына себеп болот. Маалымат булактарына карай турган болсок, далма ушул илдетке көбүн эсе кышкысын, анан күзүндө көп кабылат деп айтылат экен да. Бирок ага карабай бүгүнкү кырдаалга байланыштуу азыркы учурда дагы бул илдетке кабылгандар бар десек болот. Албетте, бул илдетке балдар арасында жайын кышына карабай эле кабылып келишет. Себеп дегенде бул оорунун алдын алыш иштерин энелерге көбүнчө көз каранды, балдарды кантип карашат. Анан мен мына кийинки убактагы азыркы кырдаалга байланыштуу ойлоп калдым, массалык маалымат каражаттарынын деле чоң
өзгөчө оорду бар экен деп. Себеп дегенде мына карантин учурунда балдар арасында пневмония менен ооруган оорулардын саны азайды деп айтсам болот да. Алар энелер үйүндө отурушту, балдарга жакшы карашты, мындай башка бир адамдар менен контакттан оолак болушту. Ошондуктан балдар арасында бул оору былтыркыга салыштырмалуу ушул жай айларында аз болду. Мурунку жылдары дайым эле болуп келет. Балдар арасында пневмония менен ооруган оорулар жайын кышына карабай көп болот, бирок кышкы сезондо көбүрөөк болот. Анын себептери бара сырт суук болгондуктан адамдардын баардыгы бир жерге топтолуп алып, бири-бири менен контакт көбүрөөк болот дагы. Ошондо эң кичинекей адамдар көбүнчө ооруп калат. Пневмония менен ооруганда 3 ай, 6 ай, 1 жашка чейинки балдардан өтө этият болуш керек. Алардын оорусу оор өтөт жана эң оор акыбалга алып келиши мүмкүн. Демек, ошол курактагы балдар бат дал ушул аталган илетке көп кабылат экен. Жакшы, сиз эмнени кошумчалайт элеңиз? Кошумчалайт элем. Коллегабыз педиатр болгон үчүн ошол теманы жакшы жарыт берди. Анан жашуулуу кишилер жөнүндө келсек, жай айларында пневмония оорусу бизде азыраак болот, көбүнчө кыш мезгилинде болот. Кыш мезгилде баягы переохлаждение, анан гиповитаминоз, анан айткандай баягы тесный контакт болгон себептүү оорулар көбүрөөк болот. Жаш балдардан айырмасы кишилерде ооруп калышы резервный күчтөрү көбүрөөк болгон үчүн неме болот, азыраак болот дагы, бирок ошо ооруга жетип бара турган болсо, баягы период выздоровления көбүрөөк мөөнөттө алат. Ошо получается, ошо большегрузный болот жашуулуу кишилерде. Азыркы мезгилде взрослый население ичинде пневмониянын көбөйүшү, бул баягы пневмониянын өзү бактериальный вирусный дейбиз да. Бактериальный пневмония көбүнчө кышта болот. Баягы себептесе ал болуш үчүн баягы керектүү зыян жеткизгич факторлор керек болот. Азыркы мезгилде бул пневмония, вирусный пневмония болуп атат. Ошо жашуулуу кишилерде пневмонияны азыркы мезгилде көп болгонуну азыр бизде популярный болуп турган, баягы проблема болуп турган ковидке байланыштуу болуп калат. Тилекке каршы ушул факт подтверждается. Жакшы. Негизинен ушул коронавирус илети дагы дем алуу жолдорун жана өпкөнү сезгентет деп айтып келебиз. Дарыгерлер дагы тастыктап бул жаатта айтып келет. Ушул боюнча айтып берсеңиздер, эки оорунун айырмачылыгы эмнеде? Анан мисалы өпкөнүн кайсыл бөлүгүн өзгөчө көп жабыркатат, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Ковид оорусу боюнча Уханда деле башка өлкөлөрдө деле балдар арасында аз кездешти. Бирок ошонун белгилеринин айырмачылыктарын азыркы мезгилде анын дагы жеңил жана оор түрлөрү өтүп жатат. Оор түрлөрү менен кайрылып атышат. Дарыгерлерге жеңил түрү үйлөрүндө эле жатышат. Алардын баягы грипп өзүбүздүн баягы кышкы сезондо пайда болгон вирустук оорулардан айырмачылыгы жыт даам сезбей жатканын айтып атышат. Андан кийин баягы мурду агып же болбосо тамактар ооруган симптомдорун айтпай атышат. Анан пневмония болгон болсо, пневмониянын эң оор түрлөрү болуп жатат. Баягы кислороддагы анчалык жардам бербей, башка методдорду колдонгонго дарыгерлер мажбур болуп жатат. Кошумча кылып койсом, баягы вирустардын өтө түрү көп да. Ошолор адам организмге терс таасир эткенине карап туруп, мисалы үчүн гепатит оорусун келтирип чыгарган вирус иммундук боорду жакшы көрөт. Ошону жейт, ошондон адамды алып кетет. Анан башка органга таасир эткен вирустар бар. COVID-19 вирусу бир эле өпкөн эмес, башка органдарга ham процентный соотношение алганда таасири болот. Эми буну респираторный инфекция деп айтып аткан себеби көбүрөөк ошол өпкө аба жолдорго таасир эткени болот. Буну грипптен жөнөкөй банальный кышта келген вирусный инфекциянын баардыгын грипп деп беребиз эми элдин ичинде. Грипптен эмне айырмасы бар? Бунун айырмасы ушундаки, мисал алсак, бир адам күндүзү бир грипп менен ооруп аткан киши менен учурашып, кичине отуруп калды, кечке барып уже пайкайт да, мурда ачышты, чүчкүрдү айтат да, баягы күндүзү бирөө менен учураштым эле, ошондон жукту дейт. Ошол адам ооруп калат дагы, анан ошо вирус ичинде көбөйүп,
определенный инкубационный период дейбиз, 1 күн 2 күндөн кийин ошол гриппти тарата баштайт баягы киши. Значит, алдын ооруп калат өзү, кейін тарата баштайт. COVID-19 вируске чалыккан адам өзү билбейт. Инкубационный период көбүрөөк. Бул адамга баягы вирус түштү, ичиде көбөйдү, анан чыгара баштайт. Өзү мен ооруп калдым, чото мен өзүм жакшы сезбей атам деген мезгил келгүчейин, бул тегеректе кишилерге кыйла бир топ адамга ошо оорудун баягы чакыра турган вирусту таратып койгон болот. Ошо эпидемиологик жактан опасный болот. Ошол элди кыйнаган, пандемия себеп болгон причинасы ошол. Жакшы. Телегөрүүчүдөн алгачкы суроо келди. Саламатсыздарбы? Менин балам 8 айлык дейт. 2 күндөн бери дейт. Мурда агып дейт. Анан температура чыгып атат дейт. Дене табы көтөрүлүп атыптыр. Анан парацетамол беребиз, вактылуу дене табын түшүрөт дейт. Кайра эле температурасы көтөрүлүп атат дейт да. Эмне кылсак болот? Кандай кеңеш бересиз деген суроону калтырыптыр. Жакын арадагы биринчиден 8 айлык бөбөк бул немеси жашы боюнча кичинекейлердин немесине кирет. Ошондуктан жакын арадагы участкалык үй бүлөлүк дарыгерге кайрылуусу абдан зарыл. Тамагын ачып көрүш керек. Тамагында кандай процесс жүрүп атат. Анын эми эгерде мурда агып аткан болсо, назоферон капать этсеңиз болот. 1 тамчыдан ар бир 2 саатта мурдуна тамызып турасыз дагы жакын арадагы үй бүлөлүк дарыгерге кайрылыңыз. Жакшы, эгерде дагы оору өтүшө берсе, сөзсүз түрдө стационарга жатып дарыланган жакшы. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен баламды дейт, 36 жумада дейт, пневмония оорусу менен ооруп жатып төрөгөнмүн дейт. Азыр балам 2 жашка чыкты дейт. Анан ошол баламда кайталанып калбайбы деп коркомун. Текшертсем, баламдын бир өпкөсү жакшы экен деп ушундай маалымат берипти да. Суроо калды. 2 өпкөсү эле жакшы болгон болуш керек. 1 өпкөсү деп айткан таң калыштуу. Эмне үчүн дегенде, төрөлгөндө эле врожденный пневмония менен төрөлгөн балдар болот. Өпкөсү жакшы жетиле эле төрөткөн деп айтышты дейт да. Анан ошодон коркот экен. Өпкөнү сезген коебуз. 36 неделяда төрөдүм, бирок өзүм пневмония менен ооруп жүрүп төрөдүм деп атат. Ошол себеп. Эгерде энеден өтүп калган болсо, ошо төрөлгөндө эле оорумак. Значит, бул сиздин бөбөгүңүзгө сизден ал оору пневмония өткөн эмес. Ал эми 36 неделде төрөлгөндө незрелый деп коебуз, ошол өпкө өзүнүн деңгээлине өсүп жетиле электе төрөлүп калды деп. Бирок анда дарыгерлер төрөтөр астында сизге укол сайып туруп, анан төрөтүшөт. Багы өпкөнүн ачылып кетишке мүмкүнчүлүк бере турган дары-дармекти сайып туруп төрөтүшкөн. Азыр уже бала чоңоюп калыптыр. Андан өзүңүздүн ооруп калганыңыздан же незрелостьтан кабатырланбай эле койсоңуз болот. Жакшы, саламатсыздарбы? Пневмония же болбосо өпкөнүн сезгениши көбөйүшүн сиздер күн салкындап калганда көп болот деп айтып атасыздар дейт. Бирок азыр эл арасында бар дейт. Муну кандай түшүндүрөт элеңиздер? Коронавирустан башка дагы себептер болушу мүмкүнбү деген суроо калды да. Өпкөнү сезген, мен айтайын, өпкөнү сезгениши бул жайында болбойт деген сөз эмес. Жайында дагы балдарда процентный соотношение көбүрөөк болсо, жашы улуу абышка чалдарда дагы, жаштарда дагы болот. Бирок ошол ооруду баягы трудоспособный население деген баягы эң күчкө толгон элдин ичинде көбөйүп кетиши, ошол мурдагы жылдарга караганда. Анан кийин ошол текшерүүдөн өткөргөндө ошол коронавирус инфекциясынын ошолордо көп табылышы, ошол причинасы ошол дегенге алып келет. Бул биринчи. Анан мен бир азыр эфирден пайдаланып, уруксат берсе бир сөз айтат элем. Мана коронавирус инфекциянын биринчи волнасы, экинчи волнасы деп сөз жүрүп атат да. Бул бизге тааныш эмес болгон вирус эми элге, дүйнөгө, адамдардын арасына кирип келди. Дүйнө күрөшүп атпайбы? Анан бизди мамлекет, өкмөт ошо каршы чараларды көрүп, биринчи волнасында башка статистика көрүп жүрөбүз. Башка мамлекеттерге караганда результаттарыбыз жакшы болду эле да. Анан ковидте стационарда иштедик. Эми ачабыз деп турганда дагы көбөйүп, азыркы күндө неконтролируемый түскүгө жетип кетти. Мен айтайын дедим, бул деген бул мамлекет элим деп мамлекет башта турган кишилер, ошол биз солдат болуп турган
meditsina kızmatkerleri, köçede turgan mınağı militsiya kızmatkerleri şul el orup kalbasın, elge oşunday bir kelbesin, jamanlık kelbesin hareket kılatat. Emnegedir eldin an sezimi oşol men densolugum oşolorga kerek degende bolatat da. Köçege çıksaң maska takkan adamdı 100'den birini göresin. Maska takkan adam yok. Karantinde jеңилдеттиле, бардык көчөгө чыгып алып кучакташып жүрөт. Базардарга немелер карасаң эч кандай дистанция сакталбайт. Эми бул диле начало кичине көзөмөл болуп эптеп алды келе. Азыр эми баягы бир топ чаң тозуп кетти. Эл ичине тарап кетти бул. Эң жаман жери баягы бессимптомный течение деген адам ооруп айткандагы эч кандай белгилери жок, таратып жүрө берет да бул адам. Эми мен ооруп калдым дегенде тегерек көчү жуктуруп койгон болот. Onu bir жерден кармап келсең, анын туугандарынан, ака-укалардан, иш жеринен дагы чыгып калат. Onu дарылап, түшүндүрүп иштеп албасаң, бул тарап бир. Эми азыр ушундай мезгил келип калды, күч жетпей атат. Күч жетпей атат. Түнү күн мисалы үчүн телефон тынбайт. Onu сурайт, буну сурайт, андай кылат, мындай кылат. Милиционерлер дагы жалып кылат, ушундай болушу мүмкүн, мамлекеттик күчү жетпей калышы мүмкүн. Bir ile жардам адамдар өзүнө өзү жардам бербесе, ошол айтылган карантин чараларыны маска, жөнөкөй эле маска дейлик, жөнөкөй эле баягы дистанция, жөнөкөй эле баягы гигиена чараларын колдонбосо, бул ооруду эч ким токтото албайт. Эл ден соолугум мага керек деген аң сезим менен ойгонуш керек. Ошо мезгилге жетип келдик. Эми ар түрдүү суроолор болуп атат, колдон келгенче, конечно, иштейбиз, жардам беребиз. Бирок азыркы күндө биринчи өчүрткө элдин өзүнө аң сезим чыгыш керек. Ошо. Жакшы, базар билем бул багытта сиз кандай эмнени кошумчалайсыз? Бул багытта мен дагы айтып кетер элем. Жогоруда айтып кеттим. Мына медициналык кызматкерлердин, дарыгерлердин, башкалардын жүргүзгөн агитациялары анчалык жетпей аткандай болуп жатканда, массалык маалымат каражаттары да бизге жардамга келип, аябай чоң жардам берип, ошолордун населениянын эң кичүүсүнөн эң чоңуна акылын таанып билгендердин баардыгына ошол тазалыкты сактагыла, кооптонгула, ар бир адамды ошол ооруп калган ковидти алып жүрүүчү катары сезгиле дагы ошондон алыс жүргүлө деп үйрөтүп неме кылып атканда карантин убакта аз-маз сактадыңыздар эле. Сиздерден дагы бир ирет дарыгер катары жөн эле ошол Кыргызстандын жараны катары суранып кетем. Карантинде убактагыдай эле сактаңыздар. Карантинди ачып жибердик, эмне үчүн дегенде эл кыйналып кетти деп мамлекет дагы сиздерге жолуңуздарды ачып бергенге мажбур болушту. Ошондуктан ар бир адамды коронавирус деп билиңиздер. Биздин эл эмнегедир меймандос эл экен. Мисалы бирөө ооруп калса дагы ошону көргөнү барат экен. Ооруп калган адамды көргөндү токтотуңуздар. Той топур жана башка эки адамдын башын чогултуп уюштура турган нерселердин баарын токтотуңуздар. Бири-бириңизден алыс болуңуздар, маска, перчатка менен иштеңиздер. Мисалы маршруткага чыксаңыз деле, маршрутканын ручкасын кармайсыз, кайра ошо менен колуңузду жууй турган шарт жок. Кайра эле ошо менен барып тамактанасыз же балаңызга тамак бересиз, жана башка иштерди кыласыздар. Өзүңүздөр тазалыкты сактабасаңыздар, бул деттен мага жукпайт, элде жүрсө жүрө берсин, мага жукпаса болду деген отношение менен өзүңүздөрдүн жакындарыңыздарга жуктуруп алышыңыздар мүмкүн. Чындыгында бүгүнкү күндө коомчулукта тарап жаткан маалыматтарга карай турган болсок, мисалы ошол карантиндин режимдерин сактап, санитардык нормаларды сактап жүрсөм дагы мен бул илдет менен ооруп калдым деген маалыматтарды көп угуп атабыз да. Демек, бул ошол учурда дагы ушунчалык бат жугат экен деген ойду айткым келет да. Сиздер дарыгер катары түшүндүрүп берсеңиздер ушуну. Бул деген көзгө көрүнбөгөн нерсе да. Ошол бирдекени кармап туруп, анан бурдун кычса, бурну качып койсо эле бир жумадан кийин чыкат да булчу. Ошол эми бул 100%, 100% эч ким гарантия бербейт. Мындай кылсаң да ошол жууп калыш жолдорунун процентин азайтыш үчүн айтылып аткан иштерди кылыш керек болот. Бирок эми болор иш болду дейли. Ооруп калды, өзүндө сезди ошол киши. Ушул оорунун белгилерин сезди. Ошол шашылыш чараларын көрүш керек. Тегеректе жакындарына айтып, 118, 112 телефону бар. Баягы горячий линия, анан 103 бар. Скорый помощь, анан поликлиниканы
регистратурасы ошо телефондорго кайрылып шундай температура болотам, мында болотам деп дарыгерди жардамга чакырыш керек. Анын өзү алгоритми бар. Алар келип ошол оорунун көрүнүшүн карап туруп, ошо жакын келет абы жокпу, эмне кылыш керек, түшүндүрүү иштерин айтат. Ошондо моюн ийиш керек ошолорго. Жакшы, телекөрүүчүдөн ушул багытта эле суроо. Саламатсыздарбы? Бишкектен байланышып жатам дейт. Азыркы учурда дейт, грипп дейт, сасык тумоо жана ошондой эле пневмония, коронавирустун белгилери окшош болуп баратат дейт. Анан биз кантип айырмаласак болот деген суроону калтырып тур. Ушул жөнүндө суроолор көп негизинен. Ооба, жогоруда дагы бул багыт боюнча бир аз маалымат бере кеттим. Эмне үчүн дегенде, жайдын күнү энтеровирус, ротавирус, башка летний грипп деп коет врачтар арасында. Ошол вирус өзү деле бар. Ага кошумча ошол азыркы COVID-19 дагы бар да. Аны менен кантип айырмалай алабыз дегенде, айырмачылыктарын протокол боюнча, приказ боюнча саламаттык сактоо министрликтери, үй бүлөлүк дарыгерлерге бүт ошолорду таркатышты. Эгерде жыт билбей, даам билбей башталса, бул коронавирус болот. Эгерде мурда агып же болбосо жөн эле чүчкүрүп, анан мындай боль, тамактары ооруп ошентип башталса, бул энтеровирустун бир башка формасы болот. Бирок ошондо дагы так кесе айтылган дифференциалдык мындай айырмачылыктарды айтып берүү абдан кыйын. Ошондуктан сак болуңуздар. Анан бардык жерлерде, Ошто, Бишкекте, Чүй областында, бардык областтарда азыр колл-центрлер, штабтар иштеп жатат да. Аны Фейсбукка номерлери менен чыгарып койгон 118ден башка өзүңүздүн областыңыздагы же районуңуздагы любой ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун номерлерин алып кайрылсаңыздар, ошолор чоң жардам көрсөтө алышат. Сиздер мисалы ооруканаңыздарга бейтаптар түшсө, кантип аныктап атасыздар, кандай анализдердин негизинде? Мисалы балдар арасында эгерде кооптуу белгилери менен келген бөөктөр келсе, бизде бардык аппаратуралар, бардык диагностикалык чаралар жолго коюлган. Бул неме 3-чү третичный уровень деп коет, 3-чү баскычтагы больница болгон үчүн бизде бардык шарт бар. Рентгенге сөз тартабыз. Сөзсүз түрдө улантасыз. Азыр болсо көрүүчүбүз бар экенин да кабыл алып, түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Биздин туугандарыбыздан 2 адам ооруп атат да, катуу, анан больницага алып айтыштыр. Кайсы жерде турасыз, урматтуу көрүүчү? Үйдө кандай кылып дарыланса болот, катуу ооруп атат да, ошо өкпөсүндө кандай болот ошолор? Кайсыл жактан байланыштасыз? Бишкек шаарынан беле. Мен Бишкекте турам, алар менин туугандарым болот, бирөө айкем болот, бирөө иним болот, ошолор. Бишкек шаарында аябай көп оорулар катталган үчүн мүмкүн жетишпей жаткандыр дарыгерлер. Мүмкүн сиздер ошол үй бүлөлүк дарыгерлериңизге кайрылган жоксуздар. Мен суранып кетет элем, эмне үчүн дегенде аксакал киши экен, жашы жогорулаган аксакалдардын ошол энелерибиздин иммунитеттери, ооруга каршы күчтөрү аябай төмөн болот. Андан башка дагы өнөкөт оорулары да көп болот. Ошондуктан этият болуңуздар. Сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерлерге чалып, кеңеш сурап, андан кийин дарыланыңыздар. Өзүңүздөр дарылаганыңыздар бул эң туура эмес. Бишкектегилердин ЦЦМдердин бардыгынын номерлери Фейсбукта турат. Айрым бир маалыматтарга карай турган болсок, мисалы бүгүнкү күндө кайрылбай эле үйдө дарыланып жаткандар да бар деген маалыматтар, божомол маалыматтар жүрөт да. Ушул демек үйдө дарылануу менен бул оорууну жеңүү кыйынга турат, Азыр миграция бизде аябай күч эмеспи? Ошондуктан мисалы келип, ошол адам ойлошу мүмкүн, Казакстандан келди, Россиядан келди, үйүндө жатат, эч кандай эмеси жок. Учету жок, эч кандай үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрыла албайм деп ойлойт. Бирок кайсы участкада үйдө жашап атсаңыз, ошол жердеги үй бүлөлүк дарыгерге кайрылганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Үйдө жатып дарыланган туура эмес. Себеп дегенде бул менин коллегам айтып кетти, азыр эпидемия аябай катуу жүргөндө, аны башкара албай калганда эпидемиянын өзүнүн закондору бар. Эпидемия болуп атканда эң опыттуу врачтар, эң тажрыйбалуу врачтар астыда турат дагы, сортировка кыла баштайт. Бул абдан коркунучтуу нерсе. Сортировкада эң ооруларды нар жакка бөлөт. Аларды эч ким карабайт. Орто ооруларды алып, аркасында турган экинчи тажрыйбалуу врачтар карай баштайт. Жеңил ооруларды
студенттер же ординаторлар карап баштайт. Эң оорлорун караганга мүмкүнчүлүк дагы, убакыт дагы, средства дагы жетишпей калышы мүмкүн. Ошого жеткирбейли десеңиздер, ар бириңиздер гигиенаны сактап, убагында кайрылыңыздар. Жогорудагы анализ менен аныктоо сиздердин стационарыңызда? Стационарга эгерде бөөктөр келген болсо, пневмониянын симптомдору менен биз албетте алардан анализдин бардык түрүн алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Рентгенге тартып, пневмонияны аныктаганга мүмкүнчүлүктөр бар. Сиздерде кандай Ош шаардык? Ош шаардык клиника ооруканасында клиника оорукана болгон үчүн ошо шарттар бар. Плановый оорулар келип жата турган болсо, алар текшерүүдөн өткөн оорулар кошуп атпайбы, текшерүүдөн өткөн болуш керек болот. Анан скорый помощь аркылуу өзү самообращение ошо менен баягы курч оору менен келип кала турган болсо, эми травма болушу мүмкүн, адам башка болушу мүмкүн. Ал мезгилде ошо оценка берилет. Оценка берип, ошол баягы ковид клиникасы барбы, жокпу, коллегиальный 3 врач болуп оценка берип, общий популяция больнойлор кошушу мүмкүн. Бирок ошо сомнительный боло турган болсо, атайын палаталар бөлүнгөн, изолятор деп айтылат. Ошолордо кармап, анализдер, ПЦР анализ алынат, 1 сутка ичинде колго тийгенден кийин можно будет палаталарга жылдырганга. Ошо палатага жылдырганга чейин ошо жерде толук медициналык жардам көрсөтүп, карап турганга больницада мүмкүнчүлүк бар. Жакшы. Урматтуу коноктор, маегибизге бир аздан соң кайрылып келебиз. Азыр болсо, дал ушул тема боюнча даярдалган видео материал бар эле. Жалпыбыз биргеликте көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Бала менен коронавирус тууралуу кандай сүйлөшүү керек? Азыркы убакытта коронавирус оорусу тууралуу угуу көпчүлүк адамдар үчүн оор болуп жатышы мүмкүн. Ошондуктан балдарыңыздын ушул жаатка байланыштуу коркунучта болуусу адаттагыдай жагдай. Балдарга интернет же болбосо сыналгыдан көргөнү же башка адамдардан уккан маалыматтарын түшүнүү кыйын болгондуктан алар коркунучка жана чоочулоого туш жагдайлар болушу мүмкүн. Ушул орунсуз сезимдер жөнүндө балаңыз менен ачык сүйлөшүү аркылуу сиз балаңыздын азыркы болуп жаткан жагдайды түшүнүшүнө, тынчтанууга жада калса, өз досторуна жардамын тийгизүүгө таасир бере аласыз. Биринчиси, ачык суроолорду берип угуңуз. Бул маселе жөнүндө талкуулоо үчүн балаңыз менен тынч жерде сүйлөшүү үчүн атайын жай менен убакыт бөлүңүз. Балаңыздан ушул маселе жөнүндө эмне маалыматы бар экендигин аныктап, жообун бөлбөй угуңуз. Эгер балаңыздын жашы өтө эле кичинекей болуп, алар ушул оору тууралуу укпаган болсо, сиз бул жагдай тууралуу айтпай эле коюп, гигиена эрежелерин кандай сакташ керектигин эске салып көрсөтүп туруңуз. Экинчи, чынчыл болуңуз. Балага түшүнүктүү тил менен чындыкты түшүндүрүңүз. Балдар аламда не болуп жатканы тууралуу чын маалыматтарды билгенге укуктуу. Дегенибиз менен өспүрүмдөргө терс таасир эте турган маалыматтардан коргоого милдеттүүбүз. Балдардын жашына ылайык келе турган тилде сүйлөшүп, алардын реакциясын карап, тынчсыздангандыгына көңүл буруңуз. Эгер сиз алардын суроолоруна жооп таба албасаңыз, жоопту оюңуздан чыгарбаңыз. ЮНИСЕФ жана дүйнө жүзүндөгү ден соолукту сактоо уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын веб-сайттарынын жана серепчилерге гана ишенүү керектигин түшүндүрүңүз. Үчүнчү, аларга өздөрүн жана досторун кандай коргоого боло тургандыгын көрсөтүңүздөр. Балдарды коронавирустан жана башка оорулардан коргоонунун эң жакшы чараларынын бири колду бат-баттан жууп туруусуна көнүктүрүү. Аны коркутуу аркылуу үйрөтпөңүз. Ошону менен бирге сиз балдарга жөтөлгөн же болбосо чүчкүргөн кезде оозду бүгүлгөн чыканак менен жабуу керектигин көрсөтүп, ошондой симптомдору бар адамдарга жакындабоону түшүндүрүңүздөр. Төртүнчү, балаңыздын көңүлүн көтөрүңүз. Биз сыналгыдан же интернет желилеринен үрөйдү учурган көптөгөн кадрларды көргөн кезде бизге айлананын баары кооптуу болуп тургандай сезилет. Балдар экрандагы берүүлөрдөн өз өмүрүнө тиешелүү чындыкты ажырата албай калуулары мүмкүн. Балдарыңызга бул күрдөөлдүү маселеден чыгуу үчүн көбүрөөк ойноого жана дем алуу үчүн шарт түзүңүз. Бешинчи, көмөкчүлөрдү издеңиз. Балдарга башка адамдардын бири-бирине көмөктөшүп, кайрымдуулук менен жомарттык көрсөтүүнү үлгү иретинде көрсөтүп олтуруңуз. Алар үчүн бул өтө маанилүү.
Оорунун өрчүшүн токтотууда адамдардын коопсуздугун камсыз кылып, жумуш кылып жүргөн ден соолук сакчыларын, окумуштууларды, жаштар жана башка адамдар тууралуу маалымат айтканча олтуруңуз. Себеби камкор адамдардын ушундай иш-чараларды кылып жүргөнүн билүү балдар үчүн чоң сабак болот. 6. Өзүңүздү жакшы караңыз. Эгер сиз өзүңүзгө жетиштүү карана албасаңыз, камкор боло албайсыз. Анда балаңызга жакшыраак жардамдаша албайсыз. Балдар сиздин жаңылыктарга деген реакцияңызды дароо сезет. Ошондуктан өзүңүздү сабырдуу болуп, жагдайды түшүнүп олтурганыңызды көрүү алар үчүн чоң көмөк болот. 7. Сөзүңүздү камкорлук көрсөтүү менен аяктаңыз. Балдарга ата-энелери өздөрүн кыйын жагдайга калтырбай турганын билдирүү маанилүү. Балдар менен сүйлөшүп болгон соң алардын ички жан дүйнөсүндөгү тынчсыздануусун байкап көрүңүз. Аларга кез келген убакытта сиз менен сүйлөшүүгө боло тургандыгын кайталап эскертиңиз. Камкордугуңузду билдирип, ар качан аларга жардам кол соозууга дайын экениңизди айтыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасын дагы бир эт эсиңиздерге сала кетсем, пневмония, өпкөнүн сезгиниши жана коронавирус оорусу. Дал ушул тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыштын телефондору 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, телегөрүүчүдөн суроо келген. Саламатсыздарбы? Мен сасык тумоо менен ооруп дейт. Сакайдым дейт. Эртеси турсам дейт, мындай алым куруп дейт, анан көкүрөгүм ооруп калыптыр дейт. Анан 1-2 күн өткөндөн кийин апам дагы мындай алы куруп, анан көкүрөгү оорутат дейт. Бул коронавирустун белгилери эмеспи деген суроону калтырыптыр. Именно ошол коронавирустун белгилери болот. Көкүрөк ооруйт. Анан бир тест бар, бул первичный тест. Толук дем алып туруп, кармап туруш керек болот. Ошо 10га чейин санап чейин чыдабай чыгарып жиберсе, ошо дагы бир коронавирустуу инфекция ошол адамда бар экендигине тест эсептелет. Ал бул киши ошол бая көкүрөк ооруган, аны тегеректе апасына ошондой эле оорууда бирдей кетип аткан, ошол источники бир экендигин билинтирет. Эми бул айткан сөзү менен да сенде мындай инфекция бар деп айтыш кыйын. Бул тревога кылыш керек. Ошол дарыгерлерге кайрылып, үйүнө чакыртырып, алар дагы ошол подозрение болгондон кийин текшерүүдөн өткөрүп, керек болсо баягы больницага жата турган даражада болсо, ошого баягы обсервация болсо обсервация, азыр оору көбөйүп кеткен себептүү, анан элди кичине баягы гигиенический билим ашып калганы, анан өзү кичине карап калганы бар экендиги себептүү, баягы домашний карантин деген уруксат берилди акыркы мезгилде. Ошо үйдө шарт болсо, ошолорду ошол ооруп аткан кишилерди ошол изоляция кылганга үйдө ошол чаралар көрүлөт. Өзүнчө дарыланбай ошо кайрылыш керек. Ушул адам калтырбай кайрылсын бүгүн эле. Жакшы. Мен кошумчалап кетерим, азыр психологиялык дагы жактан ар бир адам өзүнүн ковидтин белгилерин издей башташты. Өзүңүздөрдөн психологиялык жактан издебеңиздер. Эгерде өздүк гигиенаны так аткарсаңыздар, тез суу ичип турсаңыздар, колуңуздарды таза кармасаңыздар, маска тагынсаңыздар, уу жок көпчүлүк жерге барбасаңыздар, сиздер оорубайсыздар. Ошондуктан психологиялык жактан да мен ооруп калдым окшойт дей бергенде, оорунун белгилеринен адам өзүнөн издей баштайт жана сезе баштайт да. Ошондуктан мен баардык эрежени сактадым деп суюктукту көп ичип, самоизоляция болгонго аракеттениңиз. Демек, 14 күн убакыт ичинде эч ким менен жолукпай турганы дурус. Жакшы, кийинки суроо элдик ыкма боюнча келиптир. Саламатсыздарбы дейт, күн сайын дейт оозубузду дейт соода менен, аш соодасы менен чайкап дейт, анан лимонду жеп турсак дейт, биз бул оорунун алдын алган болобузбу деген суроо калтырыптыр да. Сода интернетте ачсаң эле соданы ошол баягы дүйнөдө эмне оору болсо ошого дары болот деп эле чыгып атпайбы. Соданы эмне кыларын билбейм мен. Мисалы үчүн лимон жөнүндө айтсаң, лимонда баягы биологически активный дары заттар болгонсо ичинде, анан баягы витамин С бай болгондугу ошо сопротивляемость организм деп коебуз, ошону ашырышка жардам берет.
бирок атайын эле ошол сода эле атайын эле ошол лимон мына ооруду дарылап түзөтөт деген оорудун өзү түрү жок. Тем более мындай биз азыр обсуждение кылып аткан оорулар кеминде атайын дары болуп кетпейт. Жейм десе лимон жей берсин. А сода жөнүндө дарыгер катары мен сөз айта албайм. Сода эми щелочной раствор да эми не кылып берет эле ал. Эчтеке кылбайт ал. Анын эч кандай пайдасы жок. Жакшы. Кийинки суроо негизи ушул пневмония илдетине көбүн эсе жаш балдар кабылат деп жогоруда айтып кеттиңиздер да. Мына ушул оорунун алдын алуу үчүн жаш ата энелер эмнелерге өзгөчө көңүл буруш керек? Анан дагы кошумча суроо, ар бир эле сасык тумоого кабылган бала ушул пневмония болуп калышы мүмкүнбү? Жок, ар бир сасык тумоого кайрылган бөбөктөр пневмония болуп калышы мүмкүн эмес. Бизде бир инцидент деле болгону, дарыгер жөн эле сасык тумоо деп немесин рецептин жазып бергенде мага антибиотик кошуп бербейсизби деп жаңжал кылган эне жөнүндө дагы инцидент болгон. Эгерде жөн эле сасык тумоо болсо антибиотик берилбейт. Аны сасык тумоону кантип дарылоо керектигин кимге кайрылса ошол жакшылап түшүндүрүп берет. Эми пневмония болуп калбаш үчүн эмнелерди кылышыңыз керек? Ошол эле сасык тумоону убагында дарылашыңыз керек. Полупостельный режим кылыш керек. Ары бери көтөрө бербеш керек. Эч ким менен контакт кылбаш керек. Иммунитетин чыңдаш керек. Иммунитетин ушул жайдын күнү аябай чыңдаш керек. Иммунитети бар бала ооруга каршы өзүнүн күчү көбөйөт дагы, пневмония болбой айыкканга шанс болот да бала үчүн. Кантип чыңдаш керек иммунитетин жайдын күнү? Жайдын күнү жашылча жемиштер менен, күндүн нуру менен, мурда мисалы балдар жыңайлак жүрүшкөн, азыр эч ким жыңайлак жүрбөйт дегендей, күндүн табын ала турган кумдар бар. Бирок албетте быйылкы жылы андай ден соолукту чыңдоого анчалык мүмкүнчүлүк болбой калды деп ойлойм. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор дейт. Менин кызым кичинекейинде пневмония болгон, 3 жолу болгон. Болгондо дагы дейт. Анан азыр кооптонуп жатабыз дейт, коронавирустан дейт. 3 жашка чыкты, эмне кылсам болот деген суроо калып кетти. Чындыгында пневмонияга кабылгандар бул илдетти оор көтөрөбү? Пневмония менен ооруган бөбөк рекомендация ошол ата энеге түшүндүрүп атканда дарыгер түшүндүрөт. Бул ооруну сиз 5 күн же 7 күн же 10 күн дарылап сизди чыгардык. Бул биз сизге жуккан бактерияны гана өлтүрүп бердик. Ал эми ошол өпкөдөгү процесс 5 процесс жүрөт да, баягы латын менен колер, толер, тумор деген процесс, 5 воспалениянын 5 процесси сиздин балаңызда баягы кан айлануу системасы, иннервация, ошол жерге воспаление болгон жерге суу өткөн, шамалдаган жерге толугу менен келгенге чейин 1 ай убакыт өтөт дейт. Ал эми толук түрдө кайрадан ордуна келиш үчүн өпкөнүн тканьдары ага 1 жылга чейин убакыт кетет деп түшүндүрөт. Эгерде пневмония болуп ооруганына 1 жылга жакын, 1 жылга чукул убакыт болсо, ал кайрадан ооруп кала турган болсо, ошол жер шамалдабайт. Ал деген өпкөнүн курч башка оорусу менен ооруган болот. Ал эми балдар арасында мурда 86-жылга чейин хронический пневмония деп коет эле. Азыр хронический пневмония, өнөкөт пневмония деген классификацияда жок нерсе. Курч мүнөздө гана болот. Анан көпкө чейин кайталанма затяжной деп коет. 6 айга чейин кайталана берсе. Ал эми бул 3кө чыгыптыр 1 жашында ооруган болсо, азыр ооруп калса, андан кооптонбой эле койсо болот. Жакшы, анан мына ушул пневмония оорусун эл арасында, мисалы, тааныштарыбыз, анан жана ушундай эле айрым бир маалымат булактарында чоң кишилер аябай оор көтөрөт, аябай катуу ооруйт деп калышат да, эмне үчүн? Жаш балдарда ооруга чалышы тез болот дагы, тез аяп кетет. Причинасы аларда ички резервдер аз болот дагы. Кичине жардам берсең, аларда баягы ранозаживляющая способность, регенеративная способность дейт, ички күчү бар, тез түзөлүп кетет. Жаш улуу кишилерде ошол баягы ички күчү көбүрөөк болот дагы, ошол каршылык көрсөтөт да, каршылык көрсөтөт, анча оорубайт. Бирок ошол ооруй турган даражада жетип барганда уже ичиде күчү калбады эсептелет. Организм не борется да, а реактивное состояние деп коет, реактивность организма деп айтылат медицинада.
ошол азайып кеткенде ошол оору күчтүүрөөк, көбүрөөк, кыйыныраак кечет. Анда дары-дармек менен антибиотик дейбиз, башка дарылар менен баягы дезинтоксикация дейт, ошолор менен жардам берилет. Ошол чоң адамдар жатып калышынын себеби ушул. Аларды сопротивляемость больше, но күчү жетпей калганда оору кечет. Ошон үчүн штучный алганда азыраак ооруйт, өнде алса кыйыныраак кечет ошолордо. Оору менче балдар арасында пневмония оорусунун эң оор, аябай мындайча айтканда аябай коркунучтуу, анан кийин өкүнүчтүү мезгилдери дагы учурайт. Эмне дегенде алардын иммунитети 3 жашта гана толук түрдө калыптанып бүтөт, ооруга каршы күчү ошондо гана башталат. Ага чейин эгерде баланын төрөлгөндө энеден берилген кандайдыр вирустар, микробтору бар болгон болсо, кошумча ооруп калганда өпкө сезгенгенде алар өкүнүчтүү учурга алып келген учурлар болот. Бул мезгилде чоң адамдардын жатып калышын психологиялык жактан гана деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде полноценный өзү күчү бар, күчкө толуп турган адам ооруп калганда биринчиден ал басып жүргөн адам, а бөөк баспай жүрөт. Ал баса албай калганда оору деп ойлошот да. Андан кийин ал айтып баштайт, мен мына жерим ооруйт, ана жерим ооруйт дейт. Бөөк айтпайт, бирок аны дарыгер гана сезет. Даже мындайча айтканда эне дагы толук кандуу сезе албайт өзүнүн баласы болгон үчүнчү. А так бөөктөр арасында өпкө сезген оорусунун аябай эң оор түрлөрү кездешет. Ошондуктан сак болуңуздар, бардык эрежелерди аткарыңыздар, убагында дарыгерге кайрылыңыздар. Андан дагы бир айтып кете турган нерсем, бул вирустардын айырмачылыгы, мисалы кээде айтып калышат да, үй бүлөлүк дарыгер мени көрүп өпкөсү таза деди, а сиз келип өпкөсү мындай деп чыгардыңыз деп. Бул вирустун башка нерседен айырмачылыгы 2 сааттын ичинде пневмония пайда болушу мүмкүн. Бул үй бүлөлүк дарыгер туура эле укту, анын өпкөсүндө эчтеке жок болчу. 2 сааттан кийин ошол процесс пайда болуп калышы мүмкүн. Быстрота өзүнүн тездик менен пневмония пайда кылышынын өзгөчөлүктөрү менен да айырмаланат. Жакшы. Анан мына ушул ооруну аныктоодо рентген менен текшере бастадыңыздар да. Азыркы учурда ушул айрым учурда ушул рентген дагы аныктай албай атат дейт да. Бул учурда кандай ыкмаларды колдоносуздар? Медицина деген бул точная наука деп коет бизде. Мисалы, рентген аныкталбаса, пневмония жок болсо, рентгенден чыкпаса, бул деген пневмония жок деген эле сөз. Бирок өзүндө кандайдыр бир белгилер, симптомдор бар болгон болсо, симптоматикалык лечение алат. Ал эми рентгенден чыкпай туруп, пневмония деп койгонго, симптомдору боюнча койгонго мүмкүнчүлүк бар балдар арасында, чоңдор арасында билбейм. Мисалы, бизде рентген эгер жетишсиз болуп калса, рентгенсиз эле но белгилери менен пневмония деп коесуз деген жоболорубуз бар. Жакшы. Коллега айтып өтүп кетти, ошол вирустун пневмония айырмачылыгы азыр жок болсо, эртесине болуп калышы мүмкүн. Азыр ранняя диагностика деп ошол адам өзүнө коргоп кайрылган болсо, врач, дарыгер көрдү, анан ошол срочно рентген кылабыз десе, ошол күнү чыкпаган болсо, ошол оору кетип атпайбы? Эртесине биринчи күндө рентгенде көрүнүп калышы мүмкүн. Рентгенде чыкпады десе, бул оору жок деген сөз эмес. Клиника биринчи орунда турат. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Менин келиним 6 айлык кош бойлуу дейт. Бүгүн эртең менен эле турса дейт, денеси ысык дейт, тамактары ачышып калыпты дейт. Эмне кылсак болот? Оорунун алдын алуу үчүн кош бойлуу энеге кандай дары-дармектерди бергенибиз дурус дейт. Кош бойлуулар ал жерде ответственность көбүрөөк болот. Эне дагы, анан бала дагы. Анан балага бүгүн зыян жетип калышы мүмкүн, кийин ошол зыяны билинбей төрөлгөндөн кийин билинип калышы мүмкүн деген дары-дармектерди сортировка кылыш керек болот. Атайын адистерге кайрылыш керек болот. Биринчи очередде ошол оору белгилери билинген болсо, үй бүлөлүк дарыгер плюс гинеколог ошо совместный караш керек болот. Эми ооруп калса да ошондой жаман ооруга жолукту деген сөз эмес. Бул ошол банальный өзүбүзгө ОРЗ дейбиз, простуда эле жүрөт. Дифференциация кылышат, ошо менен иштетилет. Эмне кылыш керек? Азыркы учурда кандай кеңеш бересиздер? Органогенез организмде эненин ичинде органогенез 3 айга чейин жүргүзүлөт. Органогенез менимче бүткөн.
гинекологко биринчи очередь кайрылып көрүңүз. Анан азыркы учурда эч кимге кайрыла албай аткан болсоңуз, дене табын түшүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Органогенез бүттү дегенде дары дармек менен же болбосо суюктуктарды көбөйтүү менен. Андан кийин ошо дарыгерге өзүңүздүн учетко турган жериңиздеги гинекологко биринчи очередь кайрыласыз. Анан ушу кош бойлуулар боюнча айта турган болсок, дарыгерлер буга чейин келди да. Ушул эгерде кош бойлуу кезинде коронавирус менен калып калса, баласына өтпөйт экен деген маалыматты айтышты да. Дени сак, жакшы төрүштү, баласынын анализи жакшы чыкты деп дагы айтышты. Анан пневмония илдети бул баласына өтүшү мүмкүнбү? Врожденная пневмония деген неме диагноз коюлат, немеде роддомдордо дарыланат, ал патология новорожденных деген жерде неонатологдор дарылашат. Төрөлгөндөн баштап эле белгилери пайда болсо, рентген менен подтверждение кылып, ошол жерден эле дарылашат. Демек пневмония бул энеден балага өтүшү мүмкүн экен да? Бардык эмес. Бар ошондой. Бардык эмес. Единичный случай болушу мүмкүн. Бул коллега туура айтып атат, эми бардык эле учурда пневмония менен төрөлүп калыптыр деген түшүнүк жок. Ал канча десем, статистика кылып айта албайм, бирок единичный случай. Өзгөчөлүгү ошо эненин организми кандай, иммунитети кандай, башкача немелер, факторлор дагы бар. Бирок мындай болсо мындай өтүп калат, мындай деген эмес. Бул каждый случай подлежит к обследованию. Врожденный патологиялардын топтому бар да, ошол эле жерде фетальный гепатит, врожденный пневмония, внутриутробная инфекция ошентип бөлүнүп кете берет. Эгер внутриутробная инфекция берилген болсо, анда ошол бала ошол учурда оорулуу болуп төрөлүп калышы мүмкүн. Бирок ковидке келе турган болсок, эне менен баланын ортосунда плацента деген бир орган бар, ошо аркылуу алака болуп турат. Ошол Алла Таала ушундай жараткан экен. Даже мына СПИД оорусу, ВИЧ оорусу ошо балага өтпөйт. Бул дагы бул вирус кичине вирустарга кирбейт, средний размер вирустарга кирет. Булар плацентадан балага өтпөйт булар. Эмне балага өтпөйт деген түшүнүк мындай. Эгерде айрыкча ВИЧ боюнча айтылып кеткенде, ВИЧ менен ооруган эне учетко туруп, ошонун дарысын убагында ичип төрөсө, өзүнүн неме каалоосу менен Кесаревага барса, анда таза бала төрүнөт. Азыркы учурда неме өзүнүн каалоосу менен өзү төрөгөнгө деле уруксат берилип жатат. Кээ бир учурда таза балдар төрөлүп атат. Бирок ошол противовирусный препараттарды ичкенде гана. Жакшы. Негизинен мына ошол пневмонияны бир жолу дарыласа сакайып, толук сакайып кетеби же кайталанып калышы мүмкүнбү? Бул соңку сурообуз, Айсыл COVID-19дагы пневмония же банальный пневмониялар бар? Жөнөкөй эле пневмония. Банальный пневмониялар курч деп эсептелет. Курч оорулардын катарына кирет. Бактыга жараша балдардын организми аябай ответти жакшы берет, дарыласа. Кайталанып калат деген учур болбойт. Эгерде кичинекей бөөктөрдүн арасында бронхиолит деген бар, пневмониядан башка. Бронхиолит литературага жазылганда деле айтат, бир ооруганда 3 жолго чейин кайрадан келиши мүмкүн деп. Мисалы 10 күндүн ичинде, 20 күндүн ичинде кайра ооруп, 3-чү жолгусунда толук аялышы мүмкүн деп. Бул да эле бирок единичный случай. Кайталанма оору болуп калат дегенге каршымын. Чоңдор арасында. Жашы улуу кишилерде, чоңдордо пневмония оорусу жакшы до конца лечение кылып толук аягып кетет. Бирок ошо ограниченный пневмосклероз деген жерибиз бар. Ошол жерде баягы кесип алганда чандык калат го турду. Ошол сыяктуу өпкөнүн баягы эластичности азайып, ошол жерде бүтүн өмүргө мындай тыңшаганда хрип укул пневмонияга окшоп тура берет, бирок пневмония эмес бул. Рентгенде дагы кичине пневмония окшоп чыга берет, бул пневмония эмес. Пневмониядан калган остатка болот, бирок пневмония өзү толук аягып кетет. Коронавирустан кандай? Коронавирус вирусный инфекция бул. Вирусный инфекция. Ошол баягы бессимптомдуу жүрүп атпайбы кишилер? Ошол сыяктуу бир ооругандан кийин кайра болушу мүмкүнбү? Эчтеке оору бербей кетиш мүмкүн. Өзү коронавирус семействосу бар да, адамда ушу 4 вирус, примерно 4-5 вирус циркуляция болуп жүрөт кишилер ичинде, биз билген. Андан сырткары мына жаңы вирус баягы келип кошулуп атпайбы? Булар ошолор семействосу болгон үчүн бул вирустарга иммунитет нестойкий болот. Аз мөөнөт сакталып калат, кийин кайра оорушу мүмкүн. Бирок иммунный память деп коет, организм таанып калды да баягыны. Кийин дагы жукса жеңил кечет.
Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Эркин Сайпидинов Ош шаардык клиникалык ооруканасынын терапия бөлүмүнүн дарыгер терапевти жана ошондой эле кийинки коногубуз Базаргүл Чожоева, Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын пульмонолог дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Убакыт бөлүп жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды, кеңештерди айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, оорубаңыздар. Сиздин ден соолугуңуздан жалпы коомчулуктун саламатчылыгы көз каранды. Демек, оорунун алдын алыңыздар. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болдуңуздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.